Folkestone шаарынын жээгинде желим таштандыга каршы согуш өз ыргагы менен жүрүүдө. Мен жээкти бойлой чуркаган бир адам менен жолугууга келдим. Люк, таанышканыма кубанычтамын. Өтө суук болсо керек. Жона, салам. Ооба, бир аз суук, бир аз дем болот. Бирок ал мени токтотпойт. Мында эмне кылып жатасыз? Жээкти бойлой чуркаганча желим чогултуп жатам. Анткени жээгибизде дүйнө боюнча желим таштанды өтө көп. Люк өз жолунда таштанды чогултканча Англиянын чыгыш жээгинен Шотландияга чейин чуркаган. Бүгүнкү күнгө чейин ал 700 килограммдан ашуун таштанды тергенин айтат. Башкалардын таштандысын чогултканда кандай сезим болот? Айласыздык, бир аз ачуулануу сезими болот. Бул мага дагы да чуркоого түрткү берет жана жээкке түпсүз урна катары мамиле кылуунун ордуна экологиябыз тууралуу ойлоно баштадым. Тилекке каршы каарманыбыз жээкти канчалык тазалабасын, желимдин көпчүлүк бөлүгү деңизге жетүүдө. Бириккен Улуттар уюмунун маалыматына караганда жылына 20 миллиондой таштанды ыргытылат. Ал таштанды унаасы күн түн дебей таштандыны ар бир мүнөт сайын деңизге төгүп жатат дегенди билдирет. Өзгөчө кийим-кече жана унаа дөңгөлөктөрү сыяктуу желим бөлүктөрү бүт жерге тарап жатат. Биз желим таштандыны эң бийик тоолордон, Эверест чокусунун жанынан, океандын эң терең жеринен, Эквадор уюлдарынан дагы кездештирип жатабыз. Биз бул тууралуу ойлонушубуз керек. Анткени айлана чөйрөнү микропластиктерден тазалоо өтө кыйын. Алар айлана чөйрөгө тарагандан кийин ал жерде жата берет. Кандай кылса болот? Бул аптада Түштүк Кореяга дүйнө жүзүнөн чогулган делегаттар желим таштандылар боюнча абалды өзгөртөт делген эл аралык юридикалык милдеттенме тууралуу макулдашууга жетүүгө аракет кылышууда. Бир чечимге келүүнүн эң оор жагы дүйнө адегенде өтө көп желим иштеп чыгарууну токтотушу зарыл. Эгерде аны кадимки бизнес катары карасаңыз, биз аны 2030-жылга барып экологияга миллиондогон тонна желим таштанды ыргытылат деп карайбыз. Ошондуктан тез арада чара көрүшүбүз зарыл. Желим маселесин чукул арада жайгаруу керек. Кайсы бирин кайра иштетсе болот? Ал чогулткан таштанды көргөзмөгө коюлду. Экологияны коргоочулар деп аталган окуучулар тобу менен жолугуу үчүн Люкту Folkestone'догу башталгыч мектепке чакырышты. Алар желим келишими боюнча сүйлөшүүлөргө карата эмне дешет? Океанда желим өтө көп. Секунда сайын жаныбарлар желимдин бир кичинекей бөлүгүн жутуп, өлүп жатышат. Полистерин пакеттердин баарына биротоло тыюу салынышы керек. Желим бөтөлкөлөрдү кайра иштетүүгө аракет кылабыз, бирок көп эмес. Баарын кайра иштетсек дейм. Желимден кийим-кече, дизайн долбоорлорун жасап, искусство күнүн уюштурсак болот. Баары сонун идеялар. Бирок дүйнөдөгү атка минелер ага кулак салышабы?